Урматтуу теле көрүүчү, УТРК Баткен телеканалынын таңкы Баткен көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Жогоруда айткандай эле биз программабызды мындан ары маек менен угантабыз. Атайын студиябызга орун алып келген маанилүү теманын алкагында жооп берүү үчүн келген коногубуз дагы бар. Азыркы учурда көпчүлүк коомчулукта активдүү болуп келе жаткан, көпчүлүктү көйгөйлүү маселе десем дагы болот. Кургак учук оорусу тууралуу кеп кылабыз. Бул илдет бүгүнкү күндө коомчулукту тынчсыздандырган оорулардын бири десек болот. Коомчулукка канчалык жайылсак дагы бул оору жөнүндө көбүрөөк маалымат алышыңызды эмнегедир биз каалап жатабыз. Ал үчүн жооп берүүгө бизге Баткен облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун жетекчиси Жеңишбек Шарипов мейманда. Кутмандыгыңыз менен. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат. Кубанычтабыз көргөнүбүзгө. Рахмат, биз дагы. Амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Урматтуу жергиликтүү теле каналдын көрүүчүлөрү. Эгерде мына ушул кургак учук оорусу тууралуу сизде дагы урматтуу көрүүчүлөр кандайдыр бир суроо талаптар жаралса, анда экран астында жазылган WhatsApp номерге кабыл алууга дагы даярбыз. Алгач эле кургак учук оорусу тууралуу айтып бербесеңиз болбойт. Кандай оору? Кургак учук бул негизинен жугуштуу оору, козгогучу микобактерия таякчасы болуп эсептелинет. Кургак учуктун ачык формасы менен ооруган бейтап жөтөлгөндө, чүчкүргөндө аба тамчылары аркылуу берилүүчү жугуштуу оору болуп эсептелинет. Анан мен байкагандан баягы бул оору менен ооруп жаткандар жалпы эле Кыргызстан боюнча сурайын, көбөйүп жатабы же тескерисинче азайып жатабы? Азыркы күндө Баткен областы боюнча салыштырмалуу 2 жылды салыштырып айтканда 2024-жылы 218 жараныбыз чалдыккан, ал эми 2025-жылы 220 бейтабыбыз бул кургак учукка чалдыкканда, бул стабилдүү деп айтсак болот. Ал эми кургак учуктан чалдыккандар 2024-жылы 7 жараныбыз, ал эми 25-жылы 7 жараныбыз кургак учуктан каза тапкан. Бул стабилдүү азыркы күндө. Бааны бизде дагы айтабыз да, көрсөткүчтөргө запущенный процесс деп коебуз. Булар дагы жылдан жылга азайып атат. Бул кургак учук ноогур формалары 24-жылы 8 болсо, 25-жылы 4 жараныбыз чалдыккан. Бул акырындап көрсөткүчтөрүбүз басаңдоодо. Кимдер ооруп жатат? Азыркы күндө кургак учукта биз кургак учуктун тобокел тобу деген барбыз да, группа риска. Буларга кимдер кирип кетет? Кургак учук менен байланышта болгондор, кант диабети менен жабыркаган бейтаптарыбыз, ВИЧ-инфицированный деп коебуз, өпкөнүн өнөкөт оорулары менен жабыркаган бейтаптарыбыз, төрөттөн кийинки аялдарыбыз, ушулар кургак учукка такай текшерилип туруш керек. Себеби азыркы күндө биздин ооруканаларыбызда баягы кант диабети менен ооруган бейтаптардын арасында кургак учуктун байкалуусу катталып атат да. Булар сөзсүз түрдө эгер кант диабети менен жабыркаган бейтаптар болсо, сөзсүз кургак учукка текшерилип туруш керек. Анан ошол текшерилип туруш керек деп атпайсызбы? Текшерилип атабы биздикилер? Же өтүшүп кеткенде же кандай кылып атат? Азыркы күндө болушунча дагы деле жарандарыбызды, элибизди кургак учук боюнча маалыматтуулугун өстүрүп атабыз. Ошондуктан азыркы күндө биздин стационарыбызда жаңы рентген, портативдүү рентген аппаратыбыз келген. Бул баягы жасалма интеллект менен. Бул көтөрүп жүргөнгө дагы ыңгайлуу да, свети жок жерде дагы иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Ушул группа рискадагы жарандарыбызды биз айылдарга барып өткөрүп келебиз. Кургак учуктун алдын алуу максатындачы. Бул ишибиз такай улана берет мындан дагычы. Ошондо кургак учукту биз эрте тапканга, анан убагында дарылап калганга мүмкүнчүлүк жаралат да. Кургак учук оорусу менен мисалы стабилдүү деп атпайсызбы? Такыр эле азайтып же болбосо такыр эле оорубай калуунун мүмкүнчүлүгү барбы? Аны үчүн сиз дарыгерлер эмне кылыш керек? Бул биринчи кезекте туура жашоо образын жүргүзүшүбүз керек. Туура тамактанып, туура эс алып, спорт менен машыгып, иммунитетти жакшыртып, жана мен айтып кеткен тобокел тобундагы эле жарандарыбызды такай текшерип турсак, кургак учукту кандайдыр бир деңгээлде чекке алабыз, ошондой эле убагында тапканга мүмкүнчүлүк жаралат да. Негизи эле бул оорунун алгачкы белгилери кандай болот? Кургак учуктун белгилери негизинен биринчи кезекте жөтөл болот, дене табының көтөрүлөт,
өзгөчө түнү тердейт. Анан кургагучтун дагы өзгөчөлүгү дене табыдагы 37-6-37-8 болуп, башка башка оорулардагыдай эле бат көтөрүлбөйт температурасы. Анан бат арыктайт. Жөтөлгөндө какырыктын кан аралашып чыгуусу же болбосо басканда дамыгат, энтигет. Эгер ушул белгилер байкалса, сөзсүз түрдө өзүнө жакын медициналык мекемеге кайрылыш керек да. Ушул эле белгилер байкалаар заматчы. Ошондо кургагучукту эрте аныктаганга мүмкүнчүлүк жаралат. Анан бул ооруну толук айыктырууга болобу? Кургагучукка мен баса белгилеп айтып кетем, бул кургагучук 100% айыгат. Бирок кургагучук дарыларын гана ичип, курс лечениясы бүткөнгө чейин ичсе, бул кургагучук 100% айыга турган оору болуп эсептелинет. Кимдер каза болот атана? Каза болгондор булар өтө кеч кайрылгандар, же дарылануусуну албай койгондор, же болбосо баягы өз алдынча дарыланып кеткен бейтаптар. Азыркы күнгө чейин ушунчалык биз кургагучук боюнча кенен маалымат берген күндө дагы кээ бир жарандарыбыз баягы басмырлоо, кодулоодон уялып, баягы эл билбесин деген мааниде өз алдынча дарылангандар болуп калат, кыргызчылык кылып, кээде жашынып кургагучук дарыларыны ар кандай неме менен ичкендер дагы катталып, булардын арты абдан өкүнүчтүү учурлар менен катталган бар да. Себеби бул кургагучук дарысыны туура ичпесе, өз убагында ичпесе, аягы ар кандай каза болуп калышы мүмкүн, же майып болуп калган учурлар да кездешет. Ошон үчүн бул кургагучук дарысын сөз дарыгердин көзөмөлүндө гана ичүү керек. Канча убакытка чейин созулат дарылар? Кургагучуктун эң аз курсу бул 6 ай болот. Эң көбүчү? Эң көбү 9 ай, 18 айга чейин болот. Себеби кургагучук экиге бөлүнөт да. Кээде кургагучуктун сезимтал формасы, анан дарыга туруктуу формасы болуп бөлүнөт. Дарыга туруктуу формасынын дарылоо курсу дагы бир аз көбүрөөк болот. Берги сезимтал формасына салыштырмалуу. Анан баягы элдер элдин сөзүнөн коркуп дегениңизге мен да ушул жерде баса белгилеп айткым келип жатат. Ошол нерсенин айынан демек каза болгондор, өлүмгө чейин баргандар болуп жаткан турбайбы? Анан негизи эле мисалы жугуштуу оору деп өзүңүз башында эле баса белгилеп айттыңыз да. Бул мисалы үй шартында дарыланганда балким жакындарына жугуу жолдору кандай? Жугуп калып, алар деле ооруп, бир үй бүлө ошону менен жабыркап калыш толук мүмкүнбү? Мүмкүн. Себеби кургагучуктун ачык формасы менен жабыркаган бейтап бир үй бүлө менен дарыланбай жашаган болсо, ошол үй бүлөлөрдүн бардыгы бул кургагучка байланыштуу болгон бейтаптар болуп калат да. Контактныйлар деп коебуз буларды. Же болбосо бир жерде иштесе, же болбосо атайын баягындай мектептерде иштеген болсо, ошолордун бардык байланышта болгондор булар контактныйлар болуп эсептелинет. Ошолор бардык жарандар көзөмөлдө болуп туруш керек. Ошондуктан азыркыга чейин жарандарыбыздын арасында бул кургагучук тукум кубат деп эсептелинет да. Ошондуктан баягы элдин арасында басмырлап, өзүнүн группасынан бөлүп салып, бул кургагучук менен ооруган жолоогула деген учурлар кездешет да. Бул туура эмес. Кургагучук бул дарысын ичип баштагандан кийин бир жумадан кийин эле айлана үчүн коопсуз болуп эсептелинет. Жугуштуу формалары бул бардыгы стационарда дарыланат. Биз качан жугуусуз формага өтүп, анан абалы жакшыргандан кийин биз үй шартына чыгарабыз. Калган дарысыны ошол үй бүлөсүнүн мүчөлөрү менен эле, дос жары менен эле кадимкидей дарысын ичип жашоо уланта берет. Бул баягы стационарда эле кармап дарылай берсең, бул бейтаптарга кээде оор учурайт экен да. Себеби өзүнү бөтөн адамдай сезип, же болбосо өзүнү жемелеп калат экен да. Ошон үчүн кээде үй шартына чыгарабыз. Үй шартында баягы өпкөсүнүн айыгуусу бат жүрөт да. Ошондуктан баягындай үй шартында дарыланган кургагучук менен жарандарыбыздан коркуштун кажети жок, же болбосо аларды баягы дос жарлыктан бөлүштүн кажети жок. Наоборот, аларды колдошубуз керек. Себеби бул айыга турган 100% айыга турган оору болуп эсептелинет. Ошол эле учурда баягы жугуштуу дегениңизден көпчүлүгү балким коркот, ошол эле адам менен жүрбөй аны четтетип коюшат, андайларды биз азыркы учурда көрүп эле жатабыз. Бирок ошо бирок коркунучу деле бар экен да.
Аба аркылуу деле жугуп кетиши мүмкүн. Аба аркылуу. Бул качан коркунучтуу болот? Бул дарыланбай жүргөн бейтаптар коркунучтуу болот. Дарыланган бейтаптардан биз коркпошубуз керек. Дарыланбай жүргөн адам 1 жыл аралыгында 15-14 чейин адамга жугузушу мүмкүн. Ошондуктан биз бул жарандарыбыз дарыланып аткан учурда коркуштун кажети жок. Кездешип атабы анткени ошентип баягы бир иштеген жеринен же болбосо окуган жеринен жакындарына жуктуруп алгандар кездештиби? Кездешет. Бул учурларда акыркы эле биз Ошондо баары дарыланып калабы? буларда биз текшерүү жүргүзөбүз. Биринчи кезекте контактныйларды, эгерде жакын контактныйлар болсо, биз азыркы кезде профилактикалык лечение деген дарылоо методубуз кирген. Ошолорго өзгөчө дарылоо методун киргизгенбиз. Алар как профилактический дарылоо каражаттарын ичип коет. Жогоруда элдик медицина жөнүндө айтып калдыңыз өзүңүз. Жалпы эле ушул элдик медицина тууралуу айткым келип жатат. Азыркы учурда Жеңиш мырза бизди айыл жергесинен көрүп жаткандар абдан көп. Анан дарыгерге барбай, дарыгерге кайрылбай эле ошол эле кургак-учук болсун, ошол эле башка оору болсун, үй шартында эле өзү дарылап коет. Мисалы эле ошол эле жөнөкөйүн айтайын, аластап туруп, ысырыктап туруп эле, бул сенин дарыгер сайган уколдон 1000 эсе жакшы, ошол эле дагы башка толтура бир бар да. Ошолорго сиздин көз карашыңыз кандай? Анан ал канчалык деңгээлде туура деп ойлойсуз? Биз бейтаптар жатканда биринчи кезекте бейтаптар менен иш жүргүзөбүз. Кургак-учуктан сакайгын келсе, бир гана биздин дары каражаттар гана айыктырат дейбиз. Элдик медицина бул эч кандай жардам бербейт. Себеби биз дарыланып аткан учурда анда элдик медицинага жолобошууну сунуштайбыз. Себеби биздин дары каражаттар абдан күчтүү да. Ал эми берги элдик медицина мисалы үчүн айтканда кээде иттин этин жеп калаттар, суурдун майыны, жыландарды жейт, ар кандай чөп чарларды жейт. Булар кайтып организмди оорулотуп коюшу мүмкүн. Булар же болбосо жөн эле тамак катары эсептелинет да. Зыян тийиши мүмкүн? Зыян сөзсүз. Мисалы үчүн иттин этин жегенде ар кандай паразиттерди жугузуп алышы мүмкүн. И ошондой эле бооруна дагы күч келиши мүмкүн. Ошондуктан кургак-учук менен дарыланып атканда эч кандай элдик медицинага жолоошунун кажети жок. Себеби кайра абалын оорулотуп алат. Себеби биздин дары каражаттар организмге оор келет да, гепатотоксичный деп коет, нейротоксичный. Ошол эле учурда берги элдик медицинаны колдогон болсо, боорулоруна абдан күч келет. Ошондуктан кургак-учукту бир гана кургак-учук дарысы гана айыктырат. Азыр экөөбүздү экран артында көрүп жаткан балким апалар, уруулары ушул сиз айтып аткан чөп чаардан айыгып кеткендер болгон болушу деле мүмкүн да. Койгула деп аткан деле жок эмес да. Кээде бизде ушундай учурлар болуп калат. Мисалы үчүн биз жаранга бейтапка канчалык жакшы түшүндүрсөк дагы, анын үй бүлө мүчөлөрү башка элдерден угуп алып, мына иттин этин жесе жакшы экен, суурдун майыны ичсе жакшы экен деп бейтаптарга берген учурлар болот дагы. Кой сеники туура эмес деп. Анан ал бейтап абдан оор формада түшүп калат бизгечи. Анан жакында сүйлөшүп көргөнүбүздө ата-энелер айтып калат, ушундай суурдун этин берди келек, же болбосо күчүктүү пышырып берди келек деген учурлар болуп калат дагы. Бейтап оор абалда түшүп калган учурлар болот да. Ошон үчүн биз анын үй бүлө мүчөлөрүнө да түшүндүрөбүз. Дарыланып аткан учурда эч кандай кургак-учуктан башка элдик медицинага жолобогула деп айтабыз. Себеби абалын кайра оорулотуп алат. Мындай учурларда болуп келет. Далилденбеген, тастыкталбаган болгон үчүн дарыгерлер, адистер жалпы эле мындай элдик медицинаны сунуштабай, урматтуу көрүүчүлөр, демек эске алып коюңуз деп айткым келип жатат. Мисалы айтам да, ошол эле жеңил, желпи, ошол иммунитетти көтөрө турган болсо, анда үй шартында колдонуп, баягы зыяны тийбегендер болсо, анда бул нерсеге мен мисалы уруксат деп айтам да өзүм. Ошол эле лимон чайды ар дайым күн сайын эртең менен айтам көрүүчүлөрүмө, эртең менен турдуңуз кайнак сууга лимон кошуп аралаштырып бал менен ичип алыңыз, иммунитетти бир күнгө жакшы көтөрүп берет деп. Ушул жөнөкөй эле нерселерден баштасак, балким ден соолугубузга көбүрөөк өзүбүз кам көргөн болот белек, ошол кургак-учук сыяктуу оорулардын алдын алат белек деп айтып келем да. Туура айтасыз. Бул дагы тамактануудун туура тамактануу түрүнө кирет. Сиз айткандагы туура тамактануу десе эле биз убагында тамактанышты элестетебиз да. Бул сөзсүз составында белоктор болуш керек. Эт, жумуртка, балык, анын рациондо сөзсүз мөмө жемиштер, свежий, ошол салаттар кошулуш керек да. Ошондо биздин тамак сіңірүү системасы да туура иштеп, иммундуу система дагы бек болсо, биздин организм анча-мынча ооруду өзү эле жок кылып салат. Ошондуктан убагында тамактанып, туура жашоо образын жүргүзсөк, бизге анча-мынча оору жолобойт.
спорттун канчалык керек экенин дарыгерлерибиз айтты жогоруда. Бул нерсенин баарын өзүбүзгө баягы сиңирип алып, күн сайын адатка айлантышыбыз керек деп айткым келип жатат. Туура тамактанууну түзөлүк, азыркы учурда орозо, орозо дагы көпчүлүгүбүзгө баягы пайдалуу болуп жатат болуш керек. Организм тазаланат деп дагы айтат. Айтор мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, кургак-учук оорусу тууралуу кеп кылып жатабыз. Бүгүн биздин студиябыздын мейманы Жеңиш мырза атайын келип, суроолорубузга жооп берип жатат. Мына ушул 6 ай даарыланат, 18 ай даарыланат, кээ бирөөлөргө көп болуп калышы мүмкүн. Жарым жолдо таштап коет. Мисалы мен өзүм тишке каттадым да. 2 ай каттап, бирок ошонун кайсы бир күндөрү гана барам да. Зергебиз, биз эми адам болгондон кийин зергет экенбиз. Сиздин деле мисалы ошол пациенттериңиздин арасында дарыланып атып, жарымында таштап коюп кетип калгандар деле болсо керек. Андайлар толук дарыланбай калабы же кандай? Болот, мындай да учурлар абдан көп болот. Мисалы үчүн кургак-учук менен дарылын ичкенден кийин 2 айдан кийин бейтап абдан өзүн жакшы сезип калат. Карап көрөт дагы өзүндө баягы кургак-учуктун эч кандай белгиси болбой калган учурларда мен жакшымын деп. Мен жакшымын деген абалда миграцияга кетип калышы мүмкүн, же таштап коюшу мүмкүн. Анан кээде биздин баягы дарыга туруктуу формаларыбыз бар да, алар абдан көп дары ичет. Саны дагы көп, анан дарынын күчтүүлүгү дагы көп да, анан аралыгы да узун да. Ошол учурда дарыдан тажагандыктан дагы таштап койгон учурлар болот. Азыркы күндө бизде абдан дары каражаттар, жаңы дары каражаттар келди. Дарылоо курсу дагы азайды да. Мурда 32 айга чейин дарыланган бейтаптарыбыз болгон. Азыркы күндө дары каражаттардын келгенине байланыштуу 9 айга чейин кыскарган. Бул бейтаптарга дагы ыңгайлуу, анан баягы дарылоо да эффектүүлүү. Ошондуктан азыркы күндө дарыны таштап койгондор жылдан жылга азаюуда. Себеби биз дарыны таштап койсо арты кандай болот, ичпей койсо кандай абалда калат, ошолорго чейин болушунча түшүндүрөбүз. Стационардан чыгып кеткенге чейин. Негизи дарыгерлер өзүңүздөр айтып каласыздар, дары көп ичүү бул ден соолукка зыян депчи. Анан сиз мисалы дары ичүү аркылуу айыктырабыз деп атпайсызбы? Ал дарыларыңыздын зыяндуулугу тийбейби? Себеби антибиотиктердин арасында эң күчтүү дары каражаттар бул кургак-учук дары каражаттары. Сөзсүз түрдө терс таасирлери болот. Ошондуктан биз бул дары каражаттарды медициналык кызматкердин көзөмөлүнүн астында гана дарыланат. Себеби ар ай сайын биз булардын анализдерин текшерип турабыз. Организмге кандай таасир тийгизип атат, кандай терс абалда болуп атат, баарын көзөмөлдөп, дарысын дагы көзөмөлдөп турабыз. Эгер бир кайсыл бир органына терс таасирлерин тийгизген болсо, ал дары каражаттарын алышыбыз мүмкүн, же азайтышыбыз мүмкүн. Ошондуктан медициналык кызматкердин көзөмөлүнүн астында гана берилет бул дары каражаттар. Ошондуктан бул дарыны медициналык кызматкердин көзөмөлсүз ичсе, терс таасири пайдасынан көп болот. Терс таасири абдан зыян кылат. Кээде оор абалдарга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан дары каражаттар төлкү дарыгердин көзөмөлүнө гана берилет. Анан ошол дарылар аркылуу эле 9 ай, 12 ай, 18 айда дарыланып кетеби? Операция керек эмес буга эч кандай? Кээде бейтаптарыбыз абдан кеч кайрылат. Буларды биз дары каражаттары менен айыктырып албаган учурлар болот. Булар сөзсүз түрдө хирургиялык жол менен дарыланган учурлар болот. Сиздерде дарыласа болобу ошону баткенде? Бизде кургак-учуктун оор формалардан баягында өпкөсүндө суу толгон түрүнү гана дарылайбыз. Калган хирургический дарылоолор булар Ош жана Борбордо, Бишкекте гана дарыланат. Калган бейтаптардын бардык түрүнү устойчивый форма деп коебуз да, туруктуу форманын бардык түрүн дарылайбыз. Сезимтал формасыны, ошондой эле өпкөсүнө суу толгон формаларыны өзүбүз дарылайбыз. Ал калган өпкөсү ириңдеп кеткен, өпкөсү тешилип калган бейтаптар Борборго жөнөтүлөт. Анан ушул баягы кургак-учуктун сүрөттөрүн интернет баракчаларынан көрсөк аябай коркунучтуу болот, Ошол өтүшүп кеткен учурлардын сүрөттөрү окшойт анда, Ооба. Аябай мындай башкача болот. Биз кургак-учук дегенде эле дароо ошону элестетсек керек бардыгыбыз. Эмнеге дегенде бул кайсы бир жылы мен эсимде жок, кайсы жыл экен, ушул мен кичинекей болушум керек, аябай күчөгөн мезгил болгон, кургак-учук. Бул эми жылдан жылга кургак-учукту бул чектөөгө алып, азыркы күндө кургак-учукка каршы күрөшүүдө биздин техникалык, материалдык техникалык базаларыбыз жылдан жылга жакшырууда. Мурда биз анализдерди Борборго жөнөтөт элек. Анын результаты чыккыча 1 ай, 2 айга чейин убакыт өтүп кетет эле да.
анан дарылоо методу дагы абдан кечеңдейт эле. Азыркы күндө андай аныктоолор өзүбүздө жүрөт. Бат 2 сааттын аралыгында ошол борборго жөнөткөн анализдерди биз өзүбүз чыгарып, убагында дарылап, ооруду чектеп койгонго мүмкүнчүлүк жаралды да. Бул деле жетишкендик болуш керек. Бул дагы кургагучка күрөшүүдө бирден бир ийгиликтердин бири болуп эсептелинет. Дагы эмне ийгиликтер болуп жатат? Ийгиликтер бул ошол жасалма интеллект рентгенибиз. Азыркы күндө бүт областтын аймагында биз ыдырып текшерүүлөрдү жүргүзүп баратабыз. Себеби кургагучтун баштапкы белгилеринде бул адам анча өзүнү жакшы сезгендиктен байкалбай калат да. Ушундай жол менен биз көп текшергендиктен бат таап калганга мүмкүнчүлүк жаралат. Кургагучулук канчалык эрте аныкталса, бат сакаят и ошондой эле кургагучуктан кийинки калдыктар калбай калат да. Эгерде кургагучуктан канчалык кеч кайрылса, кургагучуктан кийинки калдыктар калып калат. Бул кийин бейтапка бир топ ыңгайсыздыктарды жаратат. Же болбосо майып болуп калат, же болбосо кээ бир иштерге жарабай калат да. Ушундай болуп кеткенче алдын алганыбыз дурус болсо керек, Жаш балдарга деле жугабы булар? Сөзсүз түрдө. Биз жана көрсөткүчтөрдү айтып кеткенде, Баткен областында балдар арасындагы кургагучук чектөөдө. Себеби биз жаш балдар кимден жугузат? Чоңдордон жугузат да. Үй бүлө мүчөлөрүнөн жугузат. Кургагучук балдарда дагы кездешет. Мисалы үчүн 2025-жылы Баткен областы боюнча 13 бала кургагучукка чалдыккан. Бул айыктын аны. Булар ооба дарыланып, дарысын эсе айыгат бул. Анан ошол сиздерге дагы жугуп калуу коркунучу жокпу деген жаралып атат. Эмнеге дегенде бул суроо мен эле эмес, көпчүлүк көрөрмандарды кызыктырса керек. Анан сиздер менен дагы мындай аралыкты сактап байланышкандар, жеңишсен ушул жакта иштейт элең дегендер болсо керек. Андай учурлар сөзсүз болот. Себеби бизден коркпош керек. Биз себеби кургагучук менен жугуштуу формасы менен жаткан бейтаптарды баарын билебиз да. Алар уже дары ичкен, алар коопсуз болуп эсептелинет. Анан биз атайын коргоо каражаттары менен кийип алып иштегендиктен биз анча коопсуздук жаралбайт. А башка жерде иштегендер, кайра медициналык персоналдарда коопсуздуулук жаралат. Себеби алар кургагучук экенин билишпейт, кургагучук боюнча текшерүүлөр анча болбой калат. Ошондуктан бизден коркуштун кажети жок деп айтам. Биз жакшыбыз, биз тазабыз деп коебуз. Эмнеге дегенде баягы ошол кесиптештерине, жакындарына жугат десе, а сиздерде күн сайын кирип ар бир ошол оорулуунан кабар алып турасыздар деген деле ойду айткым келип жатат. Анан ошол урматтуу көрүүчүлөр, кургагучук оорусу тууралуу кеп кылып жатабыз. Эгерде сизде дагы бул маселе боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, жооп алып берүүгө дагы даярбыз. Ооруп бүткөндөн кийин сиз 100% айыгат деп атасыз да. А бирок ошону деле биздин кээ бирөөлөр түшүнбөй, оорулуп бүткөндөн кийин деле ошол жаш кыз болушу мүмкүн, турмушка чыга элек кыз болушу мүмкүн, же бала ошондой болушу мүмкүн, кийинки өзүнүн турмушуна залалкасын тийгизип атат да. Аны билген кишилер, бул ушундай ооруганда, бул ушундай болгондо кийин дагы болушу мүмкүн деген коркунучтар аябай көп эл арасында. Азыркы күнгө чейин жарандарыбыз бул ошол кургагучук менен ооруган жарандарыбыздын үй бүлө мүчөлөрүнө жолобой келген дагы убакыттар бар да. Тукум кубат, булар үй бүлөсү менен кургагучук менен ооруйт. Азыр бул туура эмес. Кийин кайра ооруп калышы мүмкүн деген сөз дагы бар экен. Ооба. Бул кургагучук туура дарыланса 100% айыгат. Бирок бул болду, мен кургагучук менен дарыландым, эми кургагучук менен оорубайм деген бул туура эмес. Себеби бул кургагучук оорусу аба тамчылары аркылуу жугутпайбы, аба аркылуу жугутпайбы, кайра эле башка жарандан жугузуп алышы мүмкүн. Бул кургагучуктан эч ким корголгон эмес да. Ошондуктан туура жашоо образын жүргүзүп эле жакшы жашасак, бул кургагучук чектөөгө алса болот да. Себеби мен айткан баягы белгилер эле байкалса, текшерилип турсак, кургагучукту алдын алганга мүмкүнчүлүк жаралат. Ошол эле суроону улай, бул оору тууралуу элдер арасында, коомчулук арасында кандай баягы мындай түшүнбөй эле туура эмес маалыматтар таркатылып жүрөт? Азыр мына 1 марттан 1 апрелге чейин бүткүл дүйнөлүк кургагучка каршы күрөшүү акциясын жүргүзүп баратабыз да. Азыркы күндө болушунча телевидение, радио, ошондой эле мектеп, эл көп топтолгон жерлерде кургагучук боюнча маалыматты берип келебиз. Бул эле 1 айлыкка эле калбастан биз болушунча азыркы заман талабына ылайык
соцсеттер менен иштешип атабыз. Болушунча тынбай атайын материалдарды кургак учук боюнча элге сиңимдүү болуш үчүн кыска маалыматтарды берип келебиз. Маалымат канчалык өссө, кургак учукту туура дарыланганга, анан убагында кайрылууга мүмкүнчүлүк жаралат да. Анан бул оору тууралуу көрөрмандарыбыз тарабынан суроолор дагы келген. Жогоруда бул дарыларды ичип жүрүп толуп кеткендер дагы бар экен. Эгер дейт адам 2-3 жума жөтөлүп жүрсө, бул сөзсүз кургак учукпу же башка оору болушу мүмкүнбү дейт. Бул оору менен ооругандар сөзсүз мындай айтылабы, ачыкка чыгабы, силер айтып салбайсыңарбы деген суроону көрөрмандарыбыз бергиси келген окшойт, бирок аябай айланып жазган экен. Мен ушундай түшүндүм. Акыркы сурооңуздан баштайлы. Анонимдүүлүк сакталат. Кургак учуктун диагнозуну, абалы боюнча оорунун уруксаты менен жакын туугандарына гана айтылат. Кандай абалда эгер ошол жараныбыз уруксат айтсаңыздар болот десе, ошол жакын үй бүлө мүчөлөрүнө түшүндүрүп айтабыз. Ал эми кийинки сурооңуз кандай болду эле? 2-3 жума жөтөлүп жүрсө, бул сөз кургак учук болобу? Кургак учуктун башталышы бул сасык тумоодой башталат да. Сасык тумоодо да жөтөл болушу мүмкүн, дене табы көтөрүлүшү мүмкүн. Ошондуктан эгерде жөтөлү дары каражаттарды ичти калбады, анан кургак учуктан өзгөчөлөнүп, башка оорулардан бул бат арыктайт да. Өзү бейтап сезет. Мен арыктай түштүм дейт. Ошондо сөзсүз түрдө медицина мекемесине кайрылыш керек. Кургак учуктуу текшерүүлөр бүт баары акысыз жүргүзүлөт. Какырыгыны текшерүү, көкүрөк көөдөнү рентген жасоо, булар баардыгы акысыз. Ошондуктан кароодон өтүп койгон бул ашыктык кылбайт. Кеч кайрылгандан көрө убагында көрүнүп коюу бул ашыктык кылбайт да. Ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, акысыз деп атпайсызбы? Көпчүлүк көрөрмандарыбыз ошол барып текшерилүү дагы акылуу болгон үчүн көпчүлүгү кайрылбай жүрүшөт. Анан анализ тапшырсам, анысы паланча сом экен, мунусу паланча экен деп текшерилүүдөн дагы коркушат. Ооруканага жатсам аланча болуп кетиши мүмкүн деп апаларыбыз коркуп калышы деле мүмкүн. Айыл жергесинде көпчүлүк баягы маалымат жетпей калганда ошондой болушат. Ошолорго кандай айтат элеңиз? Биз болушунча маалыматты беребиз. Бул кургак учукту дарылоо акысыз деп. Кургак учук аныкталгандан баштап дарылоосу бүткөнгө чейин бардык иш жасалгалары бул акысыз жүргүзүлөт. Дарысы бекер, ошондой эле аныктоо анализдери баары акысыз жүргүзүлөт. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, негизи эле эч ким оорубасын, бирок ооруганда сөзсүз дарыгерге кайрылышыбыз керек. Андан сырткары мен ар дайым айтып келем, биз жылына жок дегенде 6 айда бир дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп турушубуз керек экен. Бул ошол эле кургак учук болсун, ошол эле башка оору болсун, балким биз эч жерибиз оорубаса деле дарыгердин көзөмөлүнөн өтүшүбүз керек. Бирок аябай жалкообуз, аябай убактыбызды аяйбыз, аябай өзүбүздү сүйбөй, өзүбүзгө кайдыгер мамиле жасап, бунун аягы өлүмгө чейин алып барышы мүмкүн болуп жатат. Азыр оору аябай көп болуп атат. Бул деги эле мисалы кургак учуктан сырткары эле суроо да, оору аябай көп болуп жатат. Оорунун түрлөрү аябай көбөйүп жатат. Жаш балдар арасында оору көбөйүп атат. Бул эмнеден улам деп айтасыз? Азыркы күндө экология биринчи кезекте, анан тамак аштын мурдагындай табигый болбой калышы да. Азыр ар кандай химикаттар менен дары каражат, тамак аштар, өзүңүзгө маалым, азыркы күндө фастфуд деп койдук, ар кандай чипсы, ошого окшогон химиялык менен өндүрүлгөн тамак ашка басым жасап калдык да. Анан ошондой эле экологиябыз дагы барган сайын коопсуздук жаралып атат да. Ошонун негизинде биздин организмибиз дагы ошолорго туруштук бере албай, ар кандай оорулардын келип чыгуусу ошондон го дейм. Ооба, ушинтип жооп берип жатышат бардыгы. Бирок ошол нерселердин бүт баарын эске алышыбыз керек. Биз аны билсек деле, бирок кайталай берет экенбиз, кыла берет экенбиз. Туура эмес тамактар ошол баягы Кытайдын тамактары деп айтып жатышат. Алардын бүт бардыгы сизге 2-3 жылда таасирин бербесе, анда 10-15 жылда сөзсүз терс таасирин тийгизет. Ошол эле газдалган суулар жөнүндө дагы айтып жатышат. Айтор, булардын бардыгын биз эске алып коюшубуз керек. Кургак учук оорусу тууралуу кеп кылып жатабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушул кургак учуктун алдын алуу үчүн биз эмнелерди кылалык, эмнелерге көңүл буралык? Алдын алуу боюнча биринчи кезекте бул жарандарыбызды маалыматтуулугун өстүрүшүбүз керек. Себеби кээде жарандарыбыз келет,
кургагучук боюнча такыр түшүнүүгө болбойт да. Кургагучукка чейин канча өз алдынча дарыланып, башка мекемелерге кайрылып, андан кийин кургагучук аныкталып, кеч кайрылган учурлар болот да. Ошон үчүн жарандарыбызга кургагучук боюнча маалыматтуулугун өстүрүшүбүз керек. Андан кийин биринчи кезек туура жашоо образын жүргүзүш керек. Бала төрөлгөндө бул кургагучукка каршы эмдөө жүргүзүлөт. Ошолордон дагы баш тартпаш керек. Эмдөөнүн дагы баягы зыяндуулугу көп деп көрөрмандарыбыз арасында айткандар абдан көп. Бул эч кандай зыяны жок, Ооба. болгону оорулардын алдын алуу үчүн эмдеп жатат. Дарыгерлер ошол балаңызды алып барган учурда дагы атайын 5 мүнөт убактысын бөлүп сизге бул жөнүндө атайын түшүндүрүп айтып берип жатат. Эске алып койсоңуз дагы болот. Жеңиш мырза, атайын убакыт арнап келгениңиз үчүн чоң рахмат. Келиңиз айтылбай калган сөздөр болсо айтып алуу үчүн мүмкүнчүлүк берейин. Жалпы кыргыз элине бул камераны карап кайрылып алсаңыз болот. Бардык жарандарыбызды ыйык ораза айы менен куттуктайм. Туткан орооңуздар кабыл болсун. Ал эми мен жана айтып кеткен тобокел тобундагы жарандарыбыз, кургагучук менен байланыштуу болгон жарандарыбыз, кант диабети менен ооруган, ошондой эле өпкө өнөкөтү менен ооруган, жаңы төрөгөн аялдарыбыз, узак убакытка гормоналдык дары каражат ичип жүргөн жарандарыбыз сөзсүз түрдө кургагучулукка текшерилип туруш керек. Ошондой эле сизде жөтөл, какырыктын кан аралаш чыгуусу, арыктоо, басканда энтигүү, дене табынын көтөрүлүшү, өзгөчө түнү тердөө белгилер байкалса, өзүңүзгө жакын медициналык мекемеге кайрылып, кургагучукка текшерилип коюуңуз абзел. Кургагучукту дарылоо, аныктоо баары акысыз жүргүзүлөт. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, Баткен облустук кургагучукка каршы күрөшүү борборунун жетекчиси Жеңишбек Шариповго ыраазычылык айталы. Эфирибиздин соңку мүнөттөрүндө кошулуп калган болсоңуз, анда кайталоосун YouTube, Instagram, Facebook тармактардан дагы көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кургагучук оорусу тууралуу кеп кылдык. Чоң рахмат. Сизге дагы келип туруңуз. Мына ушундай маалыматтарды элдерге, коомчулукка таратууда биз көпүрө болуп берүүгө даярбыз. Рахмат сиздерге дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, УТРК Баткен телеканалынын Таңкы Баткен көрсөтүүсүн түз эфирде көрдүңүз. Социалдык тармактар аркылуу активдүүлүгүн көрсөтүп, бизге СМС катарды жазып жаткан көрөрмандарыбыз, рахматыбызды айталы. Мындан ары дагы активдүүлүгүңүздү жоготпоңуз. Ар бир баракчабыздын видеолор жайгаштырып жатабыз. Астына комментарий бөлүмүнө ой пикириңизди сөзсүз калтырыңыз. Кийинки эфирлерде кимдерди көргүңүз келет, кандай эфирлер сизге кызыктуу, бул биз үчүн абдан маанилүү. Андыктан кандай темада сүйлөшөбүз, бул сиздин чечимиңиз, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе кайрадан жолугушуу үчүн убактылуу коштошоюн. Кызматта Шарлотта Эшматова болдум. 1 саат аралыгында аман туруңуз.